20 сутка болгондо ушулар чыкты. Андан кийин калгандары чыгып баштады. Бул жерде байкаган болсоңуздар, мондай акрастар бар, көрдүңөрбү? Бул легорн. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Бул эми менин фирменный учурашуум. Андыктан алейкум ассалам, жакшы, Кудайга шүгүр деп жазып койсоңуздар, каршылыгым жок, жакшы болот. Эми муну байкаган болсоңуздар, өндүрүлгөн буудай. Мурдагы видеодо көргөзгөнүм бар, өндүрүп баштадым деп, ошону алып келип азыр бердим. Жаңадан берип атам. Биринчи жолу жеп атышат булар. Буга чейин таптакыр жеп көргөн эмес. Бул эмне деп бир аз башында чочоркоп атышкан. Азыр уже мына көнүп тыпылдатып жеп башташты. Бирок майдалары азыр тилекке каршы доступ жок. Себеби бул жакта дагы дедовщина деген нерсе бар. Бирок азыр чачып берем буюрса бардыгына. Айтайын деген маселе, элдин арасында ушундай талаш маселелер бар. Тоокторго кайсыл кезинде берсе жакшы болот? Канчалык деңгээлде өндүрүлгөн болсо. Мисалы, кээ бирлер жаңы эле чычып баштаганда берет. Кээ бирлер момундай деңгээлге жетип калганда берет. 1,5-2 сантиметрге чукулдап калды. Кээ бирлер болсо таптакыр эле монда кадимкидей жанагы жердин бетине чыккандай мындай жашыл болуп анан бир мончалык өсүп калат го. Ошондой кезде бергендер бар. Көп маалыматты карап көрдүм. Эң жакшы кези тооктор үчүн ушул кези болуп эсептелет. Караңыздар. 1 сантиметрден бир аз ашкан кези. Экинчиден мен көк чөптөн кадимкидей коркуп калдым. Кээде кызыгып базарга барган сайын чөп чарлардан, зелен саткан жерлерден чөп чарлардан алып келип берем. Анан бергенден кийин чычкактап, кандайдыр ооруп, ушинтип калат экен. Көк чөп дагы ооруларын козгойт окшойбу, ичин алат окшойбу, кыскасы кышында чөптөн бир аз алысыраак эле кылган жакшы окшойт. Чөптүн ордуна андан көрө ушундай пайдалуу витаминдерди берип турса жакшы болчудан деп калдым. Экинчи маселе тетигилерди тигил уясында жаткан жерден бул жакка алып келип коштум. Ал жакта короздор гана калды, бул жакта жалаң мекиштерин алып келдим дагы бул жакка кошуп салдым. Себеби алардын жаткан жери кандайдыр бир деңгээлде билбейм. Вирус барбы, эмне бар, кыскасы ооруп эле 2 күндүн биринде эле бирөө шүмүрөй эле калат, кыйналып калат, кээ бирлери өлүп калат. Ошентип чарчаганман кой деп бул жакка алып келип кошуп салдым чоңдордун арасына. Анан алып келсем, минтип бир эле кармышка боло турган болсо жей албайт экен, анан акыры минтип бул жакка бирди. Бул жакка бирди. Паилкадан бул жакта бирөө, тигил жакта бирөө, кыскасы тигил жактан жей албаса бияка чуркап келет, бияктан жей албаса тияктан, ошентип кыскасы жандарын баксын деп кошуп койгом. Бирок аралашып жакшы уже көнүп калышты. Буларга да берип көрөйүнчү. Кана жаңылык. Бирок булардын арасында мындай жеп жүргөндөр бар. Короздон башкасы десем болот. Былтыр берчимин. Булар уже экинчи кар басып атышат. Былтыр бирок кышында балапандар болчу. Силерге да берип көрөйүнчү. Жейсиңерби? Брамаларың бирок жаман курсактары чоң болот, көлөмүнө жараша. Берсең любойун жей берет булар. Чыгылып калсаң сени деле жеп салышы мүмкүн. О, десерт, жирный десерт деп туруп. Кана, силерчи. Как вам? Былтыр аябай жакшы көндүрдүм элем брамаларымды, бирок ал брамалардын баардыгын сатып. Быйыл менде брама аз. Мрамарлар. Жерге эле таштайм. Булар бар бир жерди казат. Күн суук. Бул болсо сахар эмес, бул кар. Карды эритип, тооктор ошентип, айла жок суун ушинтип атабыз. Баягы бир күн сөйтөштү эле, ошондон кийин эле суу да аябай начарлап калды, билбейм. Өзү үстүнөн тоңуп калды десек жок, элдин баарында эле чыкпай атат ушинтип. Не беле болду билбейм. Прогулкага чыгарып койсом, жерси кеңат. Ушул короз сатылат туугандар. Билген болсоңуздар, мурунку видеодо башка короз алып келгенмин жерсилерге. Анан муну сетканын ичинде кармап кичине өзүмө керек болуп калабы деп аттым элем, бирок боорум ооруп атат. Анан эми азыр жерсилерди кенен эле Кыргызстанда тапса болот.
зарыл болгон кезде кайра таап аларбыз. Андыктан богул короосу сатылат. Турчу кел. Сени рекламалап коеюн. Өйдө тур. Бул карга жана бас элек болчу, мен тиги тапчаңга коюп койсом азыр учуп келип, бул каяка түшүп калдым, бул эмне болгон муздак неме деп чочуруп атат кардан. Тур эми мен сенин товарный видиңди көргөзүп коеюн. Атак сон аябай жакшы. Ким билген болсо, Мурат деген байке бар, Кочкорлук, Ала Тоодо жашайт. Ошол байкеден алгам, линиясы ошол байкеники. Өтө тажрыйбалуу тоокчу. Биринчи видеолордун арасында бар. Ош базарында, ит базарына барып, ошол байкеден тоок сатып албай эле анча мынча суроо жооп кылып жанында турганым бар. Ошондон кийин ошол байке менен таанышып, үйүнөн барып тооктордон алгам. Ошол байкенин линиясы бул. Аябай жакшы линия. Тур, коркпа. Давай, смелее. Тине, көрдүңөр? Кардан коркуп атат. Буюрса номерди астына калтырам. Муну менен кошо лек орундарды дагы сатам. Балапандарды. Ошолор менен бирге байланышчылар болсо байланышыңыздар. Эгер номер өчүп калган болсо, демек сатылып кетти деген сөз. Биринчи комментарийга номерди кыстарып коем буюрса. Бул жаткан сетка баягыда ичи аябай катуу тоңуп калыптыр. Идишиндеги суу дагы тоңуп калыптыр. Ошо мен 2-3 күн суу ичпей калган чындыгында байкыш. Аябай суу саптыр. 5 мүнөт болду, 10 мүнөт болду билбейм, тынбай ичип атат. Сапасты албасам бул шумшук бербейт экен деп атат окшойт. Бүгүн инкубатор 18 сутка болуп атат. Жумуртка салганыбызга мына өзүңөр байкагандай азыр аккумулятор менен иштеп атат. Свет тынбай тажатып улам өчүп атат. Дагы аккумулятор менен эптеп жан сактап атабыз десем болот да. Азыр жаңы эле өчкөн. Улам өчкөндөн аккумуляторга кошуп коюп, фонарик менен тартып берейин деп атсам, кайра свет күйүп калды. Мына өзүңөр байкагандай азыр точкага сайылбай эле аккумулятор менен иштеп атат. Азыр акыркы жолумузду атабыз. 20 минуттай убакыт болот. Ошол 20 минуттун ичинде 2 инкубатордон тең жумурткалардын ичинде кайсынысында балапан бар, кайсынысында жок экенин билип туруп, керексиздерин алып ташташыбыз керек болот. Мына кычабады дагы. Мынакей ушинтип атат. Ничего, фонарик менен тартып беребиз. Бул сотканын фонаригин күйгүзөбүз. Инкубаторларды өчүрөбүз. Ооздорун ачабыз. Анан бул өзүмдүн инкубаторумдун мунусун поворотун токтото турган функциясы дагы иштебей калды, кычап. Андыктан бир аз бийигирээк көтөрүп туруп, бул банкаларды эле коюп салайын деп атам. Себеби тигинин автоматы повороту иштей берип турган болуп атат, такыр токтобой атат. Андыктан ал өзүнчө иштей берсин, зато бизге тигил кыймылдабай туруп берсе болду, ошондой. Азыр ачабыз. Так. Убакытты карап коелу. Убакыт 21:45. Мына кычап кайра свет күйдү, азыр кайра өчөт. Ушундай тамашалашып атышат. Так, муну сора турабыз. Мындай эле аккумулятордон ажырата турабыз. Немесе баштадык. Так, буларды алып салабыз азыр. Тамагым ооруп кичине кыйналып атам. Антан туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Сүйлөшүм да кыйын болуп атат, аба жетпей кетип атат кээде ушинтип. Мурда таптакыр бөлүү да сынбай, аябай жакшы кылчу элем. Мунусунда эмнегедир бир аз туура эмес коюп алганмынбы, бирөөсү монтип жаракка кетиптир. Анын калганы буюрса жакшы эле. Бул монтип чыгып калыптыр бир аз. Так, светти өчүрөбүз. 18 суткада аябай жакшы көрүнөт. Кимисинде бар экени, кимисинде жок экенди. Бар экен. Мында жок экен. Ушинтип эле биз эра текшере беребиз. Бул азыр мен фонарикти күйгүзүп алганга кичине ичинде эмне болуп атканы көрмөй атат. Ошондуктан азыр өчүрүп коеюн. Мынакей, көрдүңөрбү? Ичинде бар экендиги. Аплот. Кимисинде бар, кимисинде жок. Монда жок экен. Бар. Монда жок экен. Алып салабыз. Бар экен, монда жок экен.
Барын көргөзүп отурбайын, азыр бир сера канчасында бар, канчасында жок экен айтабыз буюрса. Буга 87 салынган. Тигил жагына болсо, бул жака бул жол менен 76-ны салдым беле ушундай. Азыр көрөбүз. Кыскасы көрдүңүздөр да, мында караңгы кылып туруп эле жарык кылсаңыздар ичинде бары жогу билинет. Кээ бирлери күйүп калат, монтип. Муну биринчи жаптым. Муну азыр суусу аз калган экен, суусун коюп антмит кишекти. Бир аз убакыт өтүп кетти, 3-4 мүнөт. Бул жаңы иштеди. Мына ушундай 100дөн 25-24 штук туура эмес экен. Неоплод. Бирөө дагы 18 жумуртка берген, андан 17си жакшы чыгыптыр, бирөөсү гана неоплод экен. Анын калган жаракчылардын баардыгы өзүмдүкү. Өзүмдүкү эмне себептен неоплод болуп калганын билем. Себеби көбүнчө суукта калып калаткан, улам барсам тууп коюптур. Муздак, неарне жокто алып кояткан учурларым болчу. Ошону менен көбүнчөсү теңи неоплод болуп калды, анан калгандары бар экен буюрса. Ошол калгандарын буюрса балапандар чыккандан кийин улантабыз. 20-сутка. Бул пёстримне австралорпу бирдеме деген породанын жумурткалары болчу. Булар шустрый экен чото. Bir gün murun çıkıp açtı o. Bugün 20-сутка. Toğuktар erте çıkıp algandığına байланышты o. Времени брудер жасашка туура келип калды. Түнкү саат 9. Свет дагы эле жок. Легорнардан бир аз чыгыптыр. Жерси гиганттан бир аз чыгыптыр. Байкайлчы. Бияқта бірігесі қимылдап атат легорындар. Қимыл бар бұйырса. Ағат ішіне. Негіз бүгін түні менен чыгыш керек та, ертең. Бұл комнатада брудеребиз. Илгери кыргыздар козу торпок-сорпокторду үйгө алып кирип алып багышчы эле. Азыр кыргыздар кичине өзгөрө баштаган окшойбуз. Кара мына үйгө алып кирип алып тоокторду багып атабыз. Жөжөлөрдү чүмкөп коюп, жылуулап коюп. Мына баяктан көрүнөт экен. Свет күйгүчөктү тура турсун шакты. 19 январ. Эртең мененки саат 6:30. Түндө бир аз чыккандарын азыр экөөнүн тең буюрса теребиз. Тез-тезден теребиз дагы, кайра жаба калабыз. Влажность өтпеш керек да. 20 январ. Таң калыштуу, бирок бүгүн свет өчкөн жок. Түндө таң атып чыкты, улам ойгонуп, улам карап аттым, свет өчүп калган жокпу деп, буларды лампочкага коюп койдум эле. Банкалар менен өчкөндө улам суу коюп, жылытып, ошентип кармап отурдук. Азыр буюрса бөлчүлөрүн бөлүп, орусча айтканда отправка коробкаларды даярдап койдум бул жерге. Кетириш жактарга азыр кетиребиз. Эми жалпы жыйынтык чыгаралды чекесинен. Эң эле тың австралордтор экен, бу австралорд деген порода. Ушулар келген, bir 20 чакты жумуртка салынган. Эң биринчи 20 сутка болгондор ушулар чыкты. Андан кийин анан калгандар чыгып баштады. Бул жерде байкаган болсоңуздар, мондай акрастар бар, көрдүңөрбү? Бул легорн. Бул жерде бирөө жүрөт. Канадагы, мына. Бул жерде бирөө жүрөт. Дагы баякта, мына. Бул жерде жүрөт, бул жерде жүрөт, бул жерде жүрөт. Сонун акрастар экен. Бул өзүнүн акрасы эмес. Бул жеке өзүмдүн чыгарган легорндарым. Калган акрасы жок, актардын бардыгы легорндар. Булар Ысык көл, облусу Каракол шаарына или ошо Караколдун жанына кете турган жөжөлөр. Аралашып кетпесин деп белги салып койгон, кадимкидей эле маркер менен жаңыдан инкубатордон чыкканда
ушинтип бөлүп койгондогум болду. Анан өзүм жерсиден салдым эле, жерсиден мына экөө эле чыкты, боло экөө эле. Анан ушул кыскасы бул төбөсүндө карасы барлар, ушул жерси экөө. Анан берки жерси жалгыз корозум, ошолор сатылат. Буларды эми азырынча мен кармаганга убактым, мүмкүнчүлүгүм болбой турат. Буюрса кийинчерээк кармайбыз го. Булардын корозлорун алмаштырганга өзүм ошо аплоддорун текшергенче салдым элем. Эми мраморный кокторум таптакыр чыккан жок. Алардын жаткан жерлери аябай суук болчу. Жумурткалары тоңуп калган окшойт, жарабай калганбы билбейм сиягы. Анан жерсиден чыгып берди, анан легордунан чыгып берди буюрса ошондой. Анан буларды каалоочулар алам дегендер боло турган болсо, акырын жазып койсоңуздар, буюрса байланышсаңыздар болот. Ошондой, кийинки видеолордон амандашканча, ассаламу алейкум, аман эсен жакшы туруңуздар.